Бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок. Бүгүнкү чындык. Бар болуңуздар. Арбасын аруу кыргызым. Биз дайыма кыргыз дегенде ата-бабалардан, улуу кыргыздан бүгүнкү кыргызга не деген мурас калды деп айтабыз. Не деген мурастар бүгүнкүгө чейин сакталып калды деген ой жүгүртүүлөр бар. Албетте кыргыздын айкөлдүгү, кечиримдүүлүгү, боорукерлиги, меймандостугу асыл сапаттары. Ошолордун ичинде алардын эң негизгиси болгон дагы бир мураска калтырган сапаты бул баатырлык. Кыргыз жоокер эл болгон. Бардык жерде бүгүнкү күндө карасаңыздар, ата-бабалардын эстеликтери көп жылдардан бери унут болгон баатыр аталардын эстеликтери Кыргызстандын ар кайсы жеринде айкелдери туруп орнотулган. Кыргыз жоокер эл атса беттегенин бербеген, көзү кызарганда ажалдан качпаган, душман келатыптыр дегенде канча экен деп сурабай, кай жакта келатат деп сураган. Ушундай баатыр эл. Мына ушул кыргыздын өзүнүн канында, бүгүнкү дүйнө таанымында дагы мураска калган. Анын акыркы бир белгилери жакында Киев, Украинада Киев шаарында болгон чоң балбандардын чоң чемпионаты болду. Мына ошол жерде кыргыз балбандарынын жетишкендиктери күбө. Не деген байгелерге жетишти. Кыздары дагы, жигиттери дагы медалдардын бардыгын жыйнап келгендей болду. YouTube'дан, интернеттен карасаңыздар, казак туугандардын кыргыздарга болгон суктануусу, баатырлыгына, балбандыгына. Айсулуу Тыныбекованын артынан не деген татынакай кыздарыбыз ошондой ийгиликтерге жетишкенин, жигиттерибиздин баатырлыгын. Албетте кыргыз элинин намысы, кыргыз элинин мындайча айтканда желегин, туусун дүйнөгө дүңгүрөткөн эр азамат улан кыздарыбыз. Аттың ошолорго жакшыраак мамиле кылып, мамлекеттен биздин атка минерлер, элибиздин намысын талашып келгендерге өзлөрүнүн баасын берип, өзлөрүнүн колунан келишинче колдоосун көрсөтсө, мындан дагы артык болбойт беле деген ойлор кетет да. Албетте ошону менен катар кыргыздын өзүнүн баатырлык өнөрү болуп келген. Өзгөчө өнөрү башка улуттардан айырмалуу болуп келген. Бүгүн ошол аталардан, улуу кыргыздан калган баатырлык мурасы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүн бизде мейманда Тайтебиш кыргыздын эркти чыңдоо федерациясынын жетекчиси Тезекбаев Кубаныч. Куш келипсиң. Кубаныч, бул Тайтебиш өнөрү аталардан калган мурас катары сөз кылып атабыз. Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Маселен, ушу, самбо, дегеле күрөш боюнча дүйнөлүк спорт тармагында түрлөрү бар. Мына ушуну көптөн бери сен даңазалап келесиң, бул кыргыздарга гана тиешелүү спорт оюну, машыгуу оюну деп. Кандайдыр бир айырмачылыктары болгонбу? Барбы? Болсо, кандай айырмачылыктар? Ошол жөнүндө кеп кылсаң. Туура, рахмат, урматтуу улуу тоон уулдары, кыздары. Мына жакшынакай ушул кыргыздын улуттук өнөрү болгон ошо Тайтебиш жөнүндө мен да кеп кылайын. Тайтебиш десе кээ бир адамдар ойлойт да, тайлар тебишет го депчи. Ошону туура айткоо дейт ойлойт да. Бирок мунун каймана түрү бар да.
тай деген алгачкы деген сөз. Биз кичинекей балдарды бир жашка толгондо тай деп мына тушоозун кезебиз да. Ошондо балдарды чуркатып туруп. Тай тебиш деген сөздүн эле мааниси тай кезинде машык деген сөздү түшүндүрөт. Бирөөсү экинчиси алгачкы тегинге иш кыл деген сөздү маанисин берет экен да булчу. Бул да Манаста айтып атпайбы? Эр агыстын тай тебиш эселтен эрлер машыгы, эл журтумдун намысы, эр сайышта эңиште эр жигиттер машыгы деп. Бул кийинки ушу манасчылар дагы айтып жүрөт. Мен дагы өзүм бул боюнча жазып, ушу тай тебиштен гимн сыяктуу кылып жазганбыз. Анан ошону ырдап балдар баягы өзүнүн күгүгө келип, анан иштерин жасайт. Бул негизинен эр адамынын ошо жаш кезинен баштап, кичинекейинен баштап өзүн машыктыруу, өзүн өзү таануу, жаратылышты таануу, жаратканды таануу, андан тышкары өзүнүн денесин чыңдоо, ошонун баары ошо тай тебиш өнөрүнө. Биз жогоруда айтылгандай кыргыз баласы илгертеден жоокер болуп келген. Ошого машыктыруу. Ошого машыктырганда, себеби башка улуттук спорттон өзгөчөлүгү кандай? Бизде мисалы аларды тизип алып, аябай дегенде кыйнап, отургузуп, тургузуп, анан кийин жанагынтип дене бойлорун таштарды көтөртүп ушундай кылат да. А бизде ойнотот, оюнчу эле ойнойт да. Кадимкидей эле ошо ойношот. Бөрү талаш деген оюнубуз бар. Ошо балдардын машыгууга алдында баягы илгери биздин ата-бабалардын акылдуулугун карабайсыңбы? Карышкырларды кармап келип терисин алгандан кийин ошо кичинекей балдарды ошо карышкырдын коркпош үчүн коркпош керек да, жүрөк болуш керек. Карышкыр деген эмне деген жаныбар. Анан ошол экенен терисин анан ашатып, тустап, ашатып анан кийин балдарга баягы илегенге берчү экен да, кичинекей балдарга. Анан 5тен 3тен бөлүнүп алып, анан 2 уяга койгондон анан ортого анан балдарды ошо терине тартышып, бер тартып, ооруп эле анан кийин илеп берген да. Бир четинен алар ошол ойноп атып эле могу карууларын аябай дегенде машыктырган. Себеби ал тартыш үчүн эмнеден каруу керек? Тартыш керек. Ошо кичинекей кезинде эле тартып атып эле анан тартып атканда күрүшүп, бири-бирин талашып, ошондо эле тиги кыйын күчтүүкө анан тигини бөлүшүп алып, сен тигини карма, сен муну карма деп эле анан кармашып анан кийин тартышып ойноп ошондой кылсын да. Муну биз кичинекей бала кезибизде агенттер союз мезгили эле анан элдин баары тең баягы жайлоого чыгышчу. Жайлоого чыкканда анан апаларыбыз баягы койдун терилерин, эчкинин терилерин аябай катуу да. Анан ошолорду баягы чаначка кылып эме кылып анан ыштыктап анан бизге берет да. Бергеле баарын чогултуп алып бөр талаш ойногула деп. А биз ошентип эле анан бөр талаш ойночубуз. Биз деле билчү эмеспиз, анан бизден оюн катары эле ойноп эле бер тартып монтуп анан илеп беришкенбиз. Анан кымыздан берип, эттен берип, бизде аябай дегенде ошентип. Анан ошол балдардын баары кийин карасам, ошо машыгып жүргөн ошол айылдагы балдардын баары дүйнөнүн чемпиону болду, дзюдо боюнча, самбо боюнча болду. Мен да ошо самбо боюнча СССРдин мастерликти толтурдум да, спорт школдо окуп калдым. Анан кийин чоң эметкенде баягы 1-класс, 2-класска келгенде, бир 6-класстан анан атам баарыбызды ошол спорт школага алып келип эметти. Анан бул Курбская атындагы спорт интернат эле. Анан ошол жакта машыгып калдык. Ошондо ошол жактан тренери Чекир агай эле, Чекиров деген агайыбыз. Ошол бизде союз мезгилинде ал дүйнөнүн чемпиону болгон агайыбыз. Бул негизи ушул бүгүнкүгө чейин кыргыз дүйнө таанымында жүрөсүң. Кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымын арга жерде талашып келатасың. Бул патриоттук, өзүң айткандай баатырот сезимдериң бар кыргыздын дүйнө таанымында. Бул анан ошол спорттун самбо менен даярданып жүрүп, негизи ушул жолго кандайча болуп келип калдың? Туура. Бул эми өзүнчө бир чоң сыр болуп калды да. Ал кезде 2000-жылы ал кезде мен анда жаңы эле ошол өз алдыга чегемендүү болуп, элдердин баары тең баягы биз мусулман турбайбызбы деп анан кийин баягы кыргыз эмеге кылып анан мусулманчылыктан Куран окуш керек экен, мечитке барыш керек экен, ушинтип анан мечитке барып калдым да.
мешітте барып эле намаз окуп жүрөм, Куран жаттап алдым арабчага. Анан бир күнү эле түш көрөм да. Түш көрөм, анан түшүмдө жана жибек жолу аркылуу эме бар. Ага чейин багы өз алдыбызча неме болуп калгандан кийин анан мен магазинди ачып алгам. Саяк деп атын коюп койгом да, Саяк деп. Аламединский орогунун жанында турат да. Анан ошол жактан 11-чи троллейбус жүрөт да. Мен үйдөн чыктым да, анан 11-чи троллейбуска отурдум. Отуруп алып анан кетип баратам. Анан кийин түшпү, өңбү деле билбейм да, ушундай бир түш көрүп атам да. Өң ушундай эле өңү түш сыяктуу эле. Анан цирктин жанына келип калдым. Цирктин жанына келгенде эле эки камак бар болчу. Ошондон өтүп, мындай өйдөрөк басканда эле бир киши жолугуп калды да. Дароо чоңураак киши экен. Шорта кийип алыптыр, футболка кийип алыптыр. Анан экөөбүз саламдашып калдык. Арбаңыз, бар болуңуз деп анан баягы кыргызча сүйлөшүп калдык. Анан кийин сен мени таанышыңбы деди да. Жок, тааныбайм. Сиз кимсиз десем, мен Манасмын деди баягы киши. Анан аята мен багы эме магазинде иштеп жүргөндө ар күн келип эле саяксыңбы деп эле тийишип берчү да. Анан кийин мушташып жатып калчубуз. Анан аятаң дагы бир жүйгөн эме келип мени дагы таанып калып тийишип атабы дедим да. Анан кийин Манас деген болгон, каякта мен айтасың сен? Илгери болгон десем, сен ишенбей атасың дедим. Ишенбейм. Анан жүрү мени ичи деди да. Бул менен да мушташа турбайм деп анан аркасынан ичип алдым да. Анан жанагы жолдан өткөндө ар жакта эстелик бар го, жана апа туруп атпайбы, бешине мурун көк базар болчу. Ошол жерге келгенде чоң бир дарбаза чыккандай болду да. Чоң дарбаза чыгып калды. Анан киши кирип кетти, анан артынан мен кирип кеттим да. Анан эле түштүн ичинен башка дагы бир түш көрүп атам да. Кызык. Мен Манасмын деген киши мен аркамда болуп калды. Аласы баса бер деди, басып кетип баратабыз. Анан эски шаар. Анан бул атаңдын үйү бул, бул атаңдын үйү бул деп эле кетип баратат. Ушинтип эле кетип баратабыз да. Сен өзүңдүн аталарыңды? Мен өзүм аталарымды айтып атат да. Анан кийин мен алар жаттап калып аптырмын да. Мен ошондо карабайсың, жаттап калып аптырмын. Анан кетип баратабыз. Анан ар кайсы үйлөрдүн баарын көрсөттү аябай. Анан бир кезден кийин бир боз үйлөрдү көрсөттү. Анан айтты, бул атаңдын үйү бул деди. Анан мен кирейин десем, жок, кирбей, баса бер деди. Анан басып баратам. Анан бир аксакал чыгып калат, аксакал чыкты да. Анан кийин аны менен учурашып калдым. Учурашып калсам, улам, эмне келдиң бияка деп ошентет. Манасмын деп эле бир эшитип келдим мен бияка десем, мага жана скейт берип атпайбы? Скейт деген жана лыжа бар го, жаңы бир буттуу. Ушуну тебип алып кетип кал деп атпайбы? Сиз кимсиз десем, ал мен Агышмын деди да, Агышчы. Анан сен мени таап алабыз өзүбүз, бар кете бер деди. Анан баягыны тебип алып, анан шуулдатып келатам, тоодон ылдый келсе, ойкутуп, кайкытып бир кыз немелер бар, тоскоолдук. Ошолордон өтүп мен келип туруп, анан кийин үйүнүн жанына келгенде эле, Таштөбөдө үйүм бар. Үйүбүз бар да, мен атамдын. Ошондо мында кайрылып келгенде анан мен уктап аттырдым да. Эле алка тер түшүп калыптырмын да. Анан ошондо андан мурун бир жаш кезимде апам айтып калчу да, түш деген башымда эмеси болот. Түшкө жакшы кишилерге айт жогору. Болбосо такыр айтпа сыргыл деп ошентип айтып калчу да. Анан мен бул түшүмдөн эч кимге айтпай калдым, айткан жоктум да. Бул сыр болуп, мага ушундай өңү түш сыяктуу болуп бир эме келди. Тем более мени Манас атам, түшүмөгө Манас деп атат да. Анан ошо Манас атага ушундай бир деп айтпай жүрдүм. Анан бир көстөгүн бир күн мечитке барам. Мечитке барып намаз окуйм десем эле, мындай мени баягы туура эмес көрүп эле ушундай болуп атат да. Анан кийин бир күнү эле жанагы эң улуу балам бар, дзюдого машыгып жүргөн Азамат. Өзү Туркияга барып дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орунду ээлеген да. Призер болуп. Анан ал 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду ээлегендер сөзсүз олимпиадага баягы жолдомо алышат экен да. Анан ошо олимпиадага жолдомо алган да. Ал дагы ошо олимпиадага катышам деп жүргөн. Анан күндөрдүн биринде эле оң колун чыгарып алды. Баягы балам эме таңгыр эмне болду деп мен жаман переживать кылып жүрдүк да. Анан дагы жүрө берди, мен бир эмес бир күндө 2 жолу 3 жолу барат да тренировкага. Анан айтам, балам, бул мен деле спортсмен болгом. Бирок сен аябай дегендей мына эмеңди салмагында кууп атат. Салмагыңды куубаган айтып кой.
Сен деген олимпиадаға даярдангандан кийин катуу машыгып атат да. өтө күнүгө эме аябай Ашыкча. өтө ашыкча машыгып атат. Сен өтө ашыкча машыгып атасың, тамак ичпей атасың. Тамак деген эме болот. Эметпи деп болсо болбой. А көрсө анын салмагы кичине жогорураак экен, аны ылдый тренер айтыптыр да, сен салмагын кубалашың деп. Анан bir күнү эле анын дагы каны төмөндөп эле да экинчи жолу чыгарып алды. Каны да төмөндөп кетти. Кем алган. Барбай калды. Анан ошо менен барбай да калды. Көрдүңүзбү? Сен мындан бул жерде белги катары көрүп атасың. Анан мен белги катары көрүп атам. Мен ошондо анан экинчи мен кулагыма кулуп, сен Манаска бар деп атат да. А мен намазга барып жүрөм да. Сен Манаска бар деп ошентет. Анан адегенде мында чочулап жүрдүм да. Мен бул эме кылайын деп. Анан bir күн анан кийин ортончу балам колун кезип алды. Ошо ноолго чыган деп атып, анан мында мык бар экен, ошо колун тилип алды. Аятаң деп бу да кырсыктады деп. Анан эмиккиси жаман болот, Манаска бар деп ошентет да. Анан молдого барайынбы, дем салдырайын, сен барбагын салдырбагын деп ошентет да. Анан кийин мен өзүм да жаман акыбалда болуп жүрдүм да. Мен намаз окуп, мен Кудай деп жүрсөм, кандай мен барбайт, барбашым керек деген сыяктуу болуп. Анан ошондо менин эң кенже уулум, жанагы Данияр деген уулум ошондо 1-класстан окучу. Анан 45-мектепке баратып, анан келатканда аны буш коюп кетип атпайбы. Ошо менен анан реанимацияга жатып калды, тебелеп кетти да. Анан ошо келинчегим экөө барып жатып калгандан кийин Манаска бар эмкиси жаман болот деп аябай дегенде эме болду. Ошону мен жүрөгүмдө эметип калдым да, өзүмчө жаман. Манаска бар деген каяка бар деген кандай? Эми ошо Манаска бар дегени мен эми багы эмеде Таласка барып, ошо Манас күмбөзүнө барып Куран окуйм деп атам да, ошо жака барып окушум керек экен деген ойдо болдум да. Анан кийин барып эле эмеден автовокзалга бардым дагы, ошо мен Таласка барам Манас атанын күмбөзүнө десем эле мени алып кетти. Барып ошо жеткирип да салды ошо жемеге Манас айылына. Кечке маал барып калдым, калып эртең менен барып эле жатып алып, ошо жерде шипкана бар да, ошого жатып алып анан эртең менен келип эле ошентип Манас айылындагы баягы Манас күмбөзүнө келип Куран окуйн десем эле жок, мээмде эчтеке жок. Баягы жаттап алган нелердин баарын өчүргүч менен өчүргөндөй жок да. Отурам ынтыгып деп коелучу. Эстей албай атам кайтачы. Куранды эстей. Куранды эстей албай атам да. Анан кийин кулагыма угулуп атпайбы, сен бул жерге отурба, биякта эчтеке жок, сен чык деди да, эменин үстүнө чык деди да, Карол дөбөнүн үстүнө чык деди. Анан Карол дөбөнүн үстүнө чыктым дагы, анан дагы күн батышты карап алып Куран окуйн десем эле багым жок. Анан күн чыгышты кара деди. Анан күн чыгышты караганда эле анан колум кетти өйдө көздөйм элечи, өзү эле. Bir кезден жана шпырш менен жаныңды суруп аткандай болуп, суу менен сурдурган жаным чыгып барып, Манас ата колдо дейбидим да. Анан кийин bir кезден боң чыгарды, бакырып өкүрүп ошондо билдим да. Демек ата-бабалар асман ааламда улуу күчтөр жаныңды жана жөн эле сууруп алып коет экен да, ошондочу. Ошондо биринчи жолу мен ошо Манас атамдын бар экенин, ата-бабалардын арбакы уруктары бар экенин ошондо түшүндүм да. Анан ошондон кийин баштаган кийин менде такыр башкача неме болду. Отуруп жас дей баштады. Анан отуруп эле эжели мен мындай өрү жасып көргөн бала эмес болчумун да. Жалаң эле ушу спорт менен анан отуруп эле анан Манас жасып көрсөм, кыр деген бийик, атың бар, кылымга тетез, атың бар, жаныбардын барына, жансыздардын дарына пир койгон, жактырдым эле жасып кетип бартам, шуулдап эле кол мененчи. Анан аягында кокуз киндиңе доо кетсе жерени да бузулат, кузгун болуп, балдарың бири менен чабышат, касиетти качырып, өстөрү киргиз болуп алышат. Мына ошону сактаганда эле точка коюду. Точка коюп калдым да, киргиз деген сөздү окуп калдым да. Киргиз деп эле атпайбызбы биз? Өзүмө сүйлөшө баштадым эме менен. Анан киргиз деп эле айтып атпайбызбы? Киргиз деп жазып келебиз. Киргиз кесир деп эле болгон да биз. Ошондо ошо жашабадыкпы? Десем, ошо киргиз деген сөздүн күйүсү бар деди да. А мен ойлоп атпайм, мен коомубуздун күйүсү экен десем, бул коомубуздун да күйүсү болот экен, бул сөздүн да күйүсү болот экен да. Шамалдын да күйүсү, оттун да күйүсү болот экен. Ар бир нерсенин жаныбардын дагы ар бир эмеге
жаныбарлардын дагы көзү келет экен да. Күүгө келет экен. Күүгө келсе жигиттер күндө айлантат машыгы деп атпайбы. Ошо күүгө келген батыр муну эртең менен чабышса бир күн айлантат экен да. Ошону күүгө келсе жигиттер күндө айлантат машыгы. А сен чогушуп аткан мезгилде сен токтой турчу, мен эс алып алайын дебейсиң да. Туурабы? Ал ошончолук күч, ошончолук күү. Бу дагы ошончолук эме экен. Ошондон баштап анан кийин мен ошо кыргызчылык жолуна өттүм да. 2000-жылдан баштап. Адыр кайра башына келели суроонун. Ошондо кыргыздын тай тебиш өнөрүнүн дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар? Анан эми ошол анан баягы сен кете бер, сен таба аласың дебедиби? Деген бир күнү түшүмө кирет да ошол киши. Ошол аксакал. Агаш. Анан сен балдарды тай тебиш менен машыктыр деп атпайбы? Анан түшүмдө экөө сүйлөшүп атып, бу тай тебишиң эмне? Тайлар мында тебишеби? Жок, тай кезиңде машык деген сөз сен тегиңе иш кыл деген сөз түшүндүрөт. Сен мени көрсө мен ошол ата-бабалар тандап алган окшойт деп койдум да. Тандап алган экен да. Ушундай бир эмеге келдим. Анан эми муну кээ бир кишилер түшүнбөйт экен. Кээ бир кишилер түшүнөт экен, кээ бир багы касиет карманган адамдар түшүнсө, касиети жоктордун баары тең бул жомок айтып атабы деп ойлойт экен да. Анан ошондон баштап анан кийин мен ошон үчүн биздин берүүбүз бүгүнкү чындык, эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Ошондуктан өзү орду менен баратат. Жанагы айтып атпайсыңбы? Куран окуп анан бир күнү такыр эле ошол окулбай актай барак болуп эле эчтеке эсиме келбей калды деп. Мен ушул жөнүндө мурда Куран окуп жүргөн жигиттер анан кийин эмне болуп окубай калганын айтып сураштырып көрсөм, өзү айткандай тандалма адамдар болот экен. Нукура кыргыз өзүнүн тегине, өзүнүн канына, өзүнүн үрп-адат, каата салтына бурулуу. Ошон үчүн дейт. Анан бул көп адамдарга жолуктум. Кантип эле отуруп эле анан мурда жаттаган намазыңды айта албай каласың десем көрсө, бул ошондой жанагылардын баары белги.